Бүгін ажылар мина өрөнүнө кетишкен. Күн чыккандан кийин 80-90% мина деген өрөнгө кетишкен. Ошондуктан ажыл күндөр болот. Ажыл ибадаттар болот. Булар ошол эми бара тургандар тавафтарын кылып, же алыстан эми келгендер адам аз аябайчы. Машалла. Мындай аз боштуктарды анда-санда эле көрөсүң. Эртең ажылар Арафага чыгат минадан кийин. Андан кийин бүрсү күнү 28-июнда 2023 жыл айт күнү кайрадан бул жака таваф кылган түшөт ажылар. Ошол кезде болду. Мындай боштукту көрбөйсүң. Кийинки ушул күнгө чейин бул жер дайыма жыш болот. Кышта бир аз бошоп калбаса, кышта деле бирок салкын деп умурачылар келет. Кайра толуп калат. Ушул күн эртең бүгүн аз ушу калгандардын бардыгы ажылар минага кетишет. Эртең бул жерде өтө аз адам калат. Ушул жерде иштегендер, ажыга барбагандар гана калат. Андан кийин көбөйөт кайра. Азыр Йемен бурчун, бүгүн Йемен бурчун барып кеңири кармал Йемен бурчун Кабанын кармаса болот. Бош да. Эртең Кара Ташты барып кармаганга, өпкөнгө мүмкүнчүлүк көп болот. Ажыга барбагандарга мүмкүнчүлүк болот. Машалла. Бул бурч ошол Йемен бурчу, мен турган, мен басып кетип аткан бурч. Мүмкүнчүлүктөр бар, барып кармагандарчы. Намазга жакын солдаттар бошотуп баштайт Кабанын айланасын. Бошотуп атышат. Йемен бурчуну кармап алайлы. يلا يا حجي يلا يا حاج يلا يا حاج صلاة واجب صلاة واجب صلاة لا ما يلا حاج يلا حاج يلا حاج هيا يلا يا حجي صلاة الله يعطيك العافية صلاة يلا حجي يلا حجي Бул жак ушу Кара Таштын орду. Бул жакка жыш азыр. Эч кимге зыян бербей коелу. Эртең келип кармаса болот. Ушу ажыга барбагандар. Ошондой айтылгандар. Күн азыр 45 болуп атат примерно. Бүгүн жакшы булут асман. Жеңил болуп атат, машалла.